атаандаш бир да тил болбош керек. Болду. Коомчулукта кызуу талкууланып келген мамлекеттик тил мыйзамын парламент жактырды. Жаңы мыйзамда кыргыз тилин билбеген мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жумуштан бошотуулары каралган. Анда мыйзам күчүнө киргенден тартып, кыргыз тилиндеги тесттен нормага жетпеген кызматкер эскертүүсүз жумуштан кол жойт дейт тил комиссиясынын төрагасы. Ошондой эле кыргыз тилин билбеген жарандар мамлекеттик кызматта иштөөгө акысыз жок экенин билдирген. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттик тилин билүү нормасы киргизилген. Милдеттүү түрдө билүү, иш кагаздары дагы мамлекеттик тилде жүргүзүлүшү. Расмий мамлекеттик органдарда жана орус тилдүү биздин кызматкерлер эмне болот анда депчи. Үйрөнбөсө бошойт деп айтпайсызбы? Эмнесин коркосуңчу? Ал мындай болуп калышы мүмкүн деген сөз токтошу керек да. Мына азыр үйрөнбөсө бошойт жумуштан. Всё. Кандай кылыш керек анда? Мен токтомго таянып айттым. Токтом талап боюнча бошойт. Туура. Ошентип айтыңыз, токтом билбесе бошойт. Значит, үйрөнүш керек. Өз өмүрүн мамлекеттик кызматка арнап келе жаткан Ахматжан Махаматов кыргыз тилинде эркин сөйлөйт. Окуучу кезинде орус мектепте билим алса да, элдин урматы үчүн кыргыз тилин өздөштүргөм дейт. Мамлекеттик кызмат үчүн эле эмес, өлкөдө жашаган ар бир улуттун өкүлү кыргыз тилде сүйлөшү керек деген пикирде. Ал эми мамлекеттик кызматкер үчүн кыргыз тилде билүү зарыл экенин айтат. Жаңы кабыл алынган мамлекеттик тилдеги мыйзам аркылуу кызматтардын тейлөөсү дагы жакшыра турганын билдирди. Кайсы районгадыр барасыз да, мисалы биз Тогуз-Торой болобу, Чаткал болобу, башка райондар бар. Ошону да элестеп көргүлө, анда кантип ошо эл менен сүйлөшөсүң дегендей маселе бар да. Мен ойлойм, мындан да тил өнүгүш керек. Ошол эле мезгилде ошо мыйзамда дагы бар. Биз эч бир улутту кемситпейбиз. Ар ким мисалы өзүнүн тилин дагы билиш керек, эне тил деп коебуз. Бирок мамлекеттик кызматта, муниципалдык кызматта иштесе, бай жогору айтып өткөндөй, бул биринчи кезекте зарыл атрибутика катары караш керек да. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдөгү көйгөйлөр көп экени буга чейин сындалып келген. Өзгөчө талашка түшкөн расмий орус тилине дагы коомчулуктун эки ача пикири талкууланып келет. Жогорку кеңештин депутаттары кыргыз тилин сактап калуу жана чыныгы реформа үчүн латын алфавитине өтүү сунушун киргизди. Ошондой эле өлкөдөгү мекемелердин иш кагаздары жана расмий жыйындарды мамлекеттик тилде өткөрүү милдеттендирилди. Эл өкүлдөрү жетекчилик кызматта кыргыз тилин билбеген башка улуттун өкүлдөрүнө чара көрүүнү дагы сунушташты. Биз реформаны жасашыбыз керек. Латын арабына өтүшүбүз керек биз. Латын арабына өтпөсөк, эч качан биздин улуттук тилдин келечеги болбойт. Латын арабына өтүүнү ушуну колго алалы келиңиздер. Мен сиздерди чакырат элем. Реформаны жасасак, чечкиндүү жасайлы. Эгемен элдин тили сак калыш керек түбөлүккө. Болду да эми биз. Мына эми конституциябызга жаздык мына. Кыргыз тилине бул атаандаш тил болбош керек эле деп келатабыз. Эч кайсы бир тил кыргыз тилине атаандаш болбош керек деп айткыла. Мамлекеттик иш-чаралар, спорттук оюндар, бүт бардык иш-чаралар, чогулуштар, жыйындар мамлекеттик тилде жасалат. Зарыл болгон учурда расмий тил колдонулат деп конкреттүү түрдө жазгыла деп сунуш бергенбиз. Ошонун артынан кырылыштык эле. Калашникова деген бар жана фонд туризмин өнүктүрүү. Биздин тилди билбей, наркты билбей, кантип биздин туризмди өнүктүрүш мүмкүн? Мына ошондо келип калып атат кызматкачы. Бул биринчи. Экинчиси, дагы бир маселе. Сизге азыр бизден өзүңүздүн коллегалар кандай тилде суроо берсе дагы, сиз кыргыз тилинде жооп бергенге акылуусуз. Анда сиздин эркиңиз. Туурабы? Кабыл алынган мыйзамды тил илиминин адистери мезгил талабы дейт. Эгемен жылдарынан бери эни тилге жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбагандыктан коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу мамлекеттик тил саясаты аксап келе жатканын айтышат. Коопсуздук кеңешине мамлекеттик тилдин абалын алып чыкканда, ага болгон мамлекеттик кызматкерлердин мамилеси өзгөрөт эле да. Өзгөрөт эле. Мына мисалы айталы, азыр эми жакшы орус тилинде, кыргыз тилинде келип калды азыр. Айрым жогорку органдардан келген каттар кыргыз орус тилдеринде келип калды. А мурда жалаңыл орус тилинде келчү каттардын баардыгы. Анан буну ким эмне кылып атат? Мен мына ачык эле айтам. Министерстводо отургандар, министерстводо отургандардын баардыгы мен кыргыз тилинде сүйлөй алышы мүмкүн, бирок жаза алышына мен көзүм жетпейт да. Жаза алышына көзүм жетпейт. Себеби жазуу менен сүйлөө башка да. Вот ошондуктан бул жагына мына президенттик аппараттан башташ керек.
Ана 1989 жылдын 23 сентябрында Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып, ошол мезгилден бери кыргыз тил майрамы белгиленет. Учурда кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий деген макамга ээ. Ошол эле учурда коомчулук латын алфавитине өтүүнү талап кылып келет. Бүгүнкү күндө түрк тилдүү 6 мамлекеттен ичинен Кыргызстан гана кириллицада калган. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.